Кандайсыңар, жигиттер, кыздар? Чындык болуп бүгүн как раз мен деле мен суткага келдим да, бая түштө эле кирип басты эле инфекционныйды детскийге, мен неврологияда иштейм, үчүнкү этажда детский бар, инфекционныйды детскийге которулуп ыттыр-сыттыр болуп атты. Не болду десек, ушундай болду да инфекцияга түштү. Тас көзгөндөн өзбек экен, Кореядан келиптир. Ошондо адамдар ушу жанындагылар оору, өлүп, ошондон качып келиптир. Качып келип, анан уже бул жерге келгенден кийин ушу температура менен келип түштү, высокий температура менен. Азыр бая түштөн кийин уже саат 4-төрдө алып кетти Ошко кайта. Ушу детскийде инфекционныйдын алып келип кору сарыгы болуп жатат балдар. Ошолорду бүт мына детский алып келе, детскийде 18-не чейин жабат эми, жап. Ассаламу алейкум, кандайсыңар, тынчсыңарбы? Ден соолук жакшыбы? Өзгөндө дуу болуп атат го, коронавирус келиптир дейт. Азыр өзгөндөн келе айтып бир адам кол көтөрдү алып Жыландын больницасына дедиле, ошол жерге кетип атканда жолдон мына эжени алып ал деди да. О эжени алсам ошо Жыландын больницасында иштейт экен. Ошол айтты, срочно чакырып атат го, барайынчы, ошо коронавирус келиптир дейт. Өзбек экен. Ошо текшериптир, Ошко жөнөтүптүр срочно деди го. Булго алыста экен. Через Достук Ташкенттен келип, Южный Кореядан келген өзгөндүк кыргыз бала өтүп кетиптир. Видимо, ID картасы менен өтсө керек да. Бул болсо загранпаспорту болсо аны өткөрбөйт эле да. Теплоизолят эмеден дагы тепловизордон да өтпөй. Анан аны ким берип калган? 14 киши менен контакт болуптур. 14 эмес, 1044 менен контакт болгондур. Азыр өзгөндүн эмесин алып келип жаткырды. Температура высокая и кашель экен. Представляете? Кыздар, кандайсыңар? Жакшы өтөсүңөрбү? Ден соолугуңар жакшыбы? Кантасыңар? Мен жерин голосторду уктуңарбы? Мен апам ошо өзгөндө иштейт больницада, анан бүгүн ушундай болуптур. Ошо абайлага болушунча